Урматтуу туугандар, жараткан Алла Таала пайгамбарларга жиберип, пайгамбарларды жиберип, кээ бир пайгамбарларга мужизаларды көбүрөөк, кээ бирине азыраак берген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга эң көп мужизаларды берген. Эң көп мужизаларды Алла Таала пайгамбарыбызга берген. Ошол мужизалардын катарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда пайгамбарчылык мөөрү бар эле. Мөөр. Бүгүн Кудай кааласа ошол тууралуу, ошол мөөр тууралуу сабак. Ал кандай болгон? Алла субханаху ва таала эмне үчүн ушул пайгамбарчылык мөөрүн басып койгон? Алардын белгилери кандай эле сахабалардын айтканы. Сахих хадистерде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда пайгамбарчылык мөөрү бар эле. Уламалар хадистер айткан: "Бадату лахмин нашизатун ай муртафиатун". Ал ушул мөөр кичине берки томпоюп чыгып турчу экен да. Дене менен мындай бирдей эмес, бир аз көтөрүлүп чыгып турган экен. Инда нагыду китфихил юсра, мына сол ийине жакыныраак жүрөктүн аркы жагы бар го. Кудум ошол жерде болот экен, жүрөктүн арт жагынан кылып турганда. Алейхи шаарат, анда ушундай мындай түктөр болгон, денеден чыккан түктөргө окшош эле, ушундай түктөр болуп турган экен. Нурланып турган дейт, айбаттуу болчу дейт. Жана жыт чыгып турчу дейт. Жыт чыгып турчу дейт. Тирмизи шарифте келет, Амирул Муъминин Хазрат Али радıyallahu anhuдан, Хазрат Али радıyallahu anhu сыпаттап бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыпатын айтат эле: "Байна катифайхи хатаман набува ва хува хатаман набийин". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосунда мөөр басылган эле, бардык пайгамбарлардын акыркы мөөрү. Бул акыркы пайгамбар деген мөөр. Бул акыркы пайгамбар деген. Кыямат күнгө чейин эми пайгамбарчылык эч кимге берилбейт. Эч ким пайгамбар болбойт. Бул Мухаммад алейхиссалам жөн эле пайгамбар эмес, акыркы пайгамбар деген. Тирмизи шарифте келет. Хазрат Саад ибн Муаз разıyallahu anhu өткөн күнү ошого айтылганда айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошо жакын учурда болчу дейт. Ошону карап, ушу мөөрүнөн өбүп калайын деп. Мүмкүн болсо өбүп калат элем дейт кылсам. Бирок Саад ибн Муаз разıyallahu anhu билесизби ким? Ихтазза лаху аршур рахман. Дүйнөдөн өткөндө Алла Тааланын аршы титиреген эле. Анын өлүмүндө 70 000 периште жаназасына түшкөн киши болчу. Кабырдын төрт бурчунан 4 түрлүү жыт чыккан киши болчу. Аны дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жаназасын окуп, өзү коюп, ошондо дагы көмүп атканда пайгамбар субханалла, субханалла, бир аздан кийин алхамдулилля, алхамдулилля деп айтып берген эле. Кийин сураганда, эмне үчүн ушундай дедиңиз десе, Саатты кабыр бир өзүнүн кучагына алып кысты деди. Ошондо субханалла деп бердим. Болсо кандай киши бул? Анан кийин бир аздан кийин кой берди дейт, ошондо алхамдулилля дедим дейт. Мейли. Бухари шарифте келет, Ас-Сайб ибн Язидтен разıyallahu anh риваят айтат: "Мен таяжем мени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга алып барып айтты: Я Расулалла, жээним ооруп атат, буту ооруп аткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен башыма мас тартты, жана мага дуа берди, Алла береке берсин деп. Жана дарат алды. Мен дараттан ашкан суусун ичтим, жана аркасында туруп калдым. Аркасында туруп мындай көзүм карасам эле пайгамбарыбыздын эки ийин ортосунда мөөрүн көрдүм дейт да. Мөөрүн көрдүм дейт. Кандай десе, мислу зиррил хажала. Ал топчуга окшош экен дейт. Топчу. Ошо кольцолордо мындай эме кыларганда, ошондой топчу болот, ошо топчуга окшош экен дейт.
Tirmizi şerifte gelet Asim'in Ahval Abdullah ibn Sarjis'ten rivayet keltiret razıyallahu anhudan. Bul aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e barsam bir top kişiler men oturgan eken deydi. Men da mına tegerenip артына өттüm deydi. Ошо максаты ошо уккан, ошо мөөрдү көрөйүнчү, мөөрү бар эле, мөөрү бар дешет. Мөөрү барбы экен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да өзү сезген да мындай кылып ачып көрсөттү дейт. Ошол жерден ана мен көрдүм, мислел жум муштумдай экен дейт. Ар сахабага ар түрдүү көрүнөт да. Кээ бирлерге ушу көгүшкөндүн жумурткасындай, кээ бирлерине муштумдай, кээ бирлерине да бир топчудай, ар кандайынан да. Анан кийин айтат, хаулаха хиланун. Тегерегинде мындай кал экен дейт. Мөөрдүн тегерегинде экен, кал бар го, адамдын калы чат го. Тегерегинде кал экен дейт. Анан мына келдим дейт. Келип фаражату хатта истакбалтуху, келип алдына келдим дагы. Факульту гафараллаху лака я расулаллах. О Аллахнын элчиси, Аллах сизди кечирсин десе, пайгамбарыбыз айтты: "Валака", сени дагы деди. Факалал кавм истагфара лака расулаллах. Адамдар сурап калды: "Аллахнын элчиси сен үчүн Алладан кечирим сурадыбы?" деди эле. Ооба. Факала наам. "Валакум", силер үчүн да кечирим сураган деди. Сумма тала хадихил ая. Кийин бул аятты тилават кылды. Алла Таала айтты: "Вастагфир ли дамбик вал муъминина вал муъминат". Ey Muhammed, өзүң үчүн кечирим сура Алла Тааладан. Жана момун эркектер, жана момун аялдар үчүн да кечирим сурагын деген келди да. Өзү туугандар, ушул жерде Алла Субханаху ва Таала бизге кечирим сурагандын жолун үйрөтүп атат. Биз өзүбүздөн биринчи башташыбыз керек. Кээ бирлер айтат, биринчи үммөттөнбү, анан кийин өзүбүз. Жок, биринчи өзүң. Ya Allah meni geçir. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, dağança peygamberler burun kotkun. Alardın geçirimdilörden Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Rabbi gfirli ve li validayya ve li mu'minine yevme yakumun hisab." O Rabbim meni geçir, ata-enemi geçir. İmandıların barın geçir kıyamet günü depçi. Bu yerde Peygamberimiz Allah Teala tüzdön tüz buyruk berip atat, özüngө жана момун эркектерге жана момун аялдарга. Bunun başka rivayatta fazileti daha gelgen. Kimde kim? Momун erkekterge, momун аялдарга Allah Teala'dan geçirim surasa, алардын канча саны болсо, ошончолук сооп жазылат дейт. İmam Muslim rahmetullahi aleyh keltirет, ген hadiste summa durtu khalfahu. Кийин пайгамбарыбыздын артына өттүм дейт, тегеренип, fa nazartu ila khataman nabuwa. Пайгамбарчылык мөөрүнө назарым түштү дейт. Ал карасам, ошо бир муштумдай экен дейт. Имам Муслим риваят келтирген хадисте Жабир ибн Самурадан. Ал айтат: "Раайту хатаман фи дахри Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям кааннаху бидату хамам." Бул көчкөнүн жумурткасындай болгон болчу дейт. Көчкөнүн жумурткасындай болгон болчу дейт. İmam Tirmizi rahmatullahi aleyh Hazreti Alba radıyallahu anhudan rivayet keltiret. Bul aytat: "Amr ibn Ahtab Ansari maňa aytdy" deyt. Al faqal qala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Abu Zayd, ey Abu Zayd, udnu minni, maňa jakyn gel" depdir. Famsah zahri dedi. Men belimde qarmaş dedi. Mında famasahtu zahrahu fa waqa'at asabi'i ala al-khatam. Мындай эле карадым, кармап, артынан ийинен сыладым эле, колум мөөр тийген жерге тийди дейт. Мөөр коюлган жерге кол тийди да. Мындай адам билет го мисалы нерсе коюлган. Муну ушундай сездим дейт. Кыскасы айтканда, бул жерде туугандар кээ бири көгүчкөндүн жумурткасындай, кээ бири муштумдай, кээ бири топчудай, кээ бири да башкандай айткан, бул бири-бирине каршы эмес. Ар кимге себеп дегенде пайгамбарыбыздын улуулугуна мындай жакшылап карап отура турганда мүмкүнчүлүк жок эле да. Адебин урматтап, ана пайгамбарыбыз баарын эле мына карап бергел деп эле көрсөтө бербейди, андай эмес эле да. Кимге көзүнө кайерде көрүнүп калса көрүнүп калат эле да. Бирөө кээде чоңураак, кээде кичинерээк көргөн мүмкүн. Аллама Куртуби рахматуллахи алейх
Hadisтерде далалат кылат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылык мөөрүчү ачык көрүнүп турчу. Кичине тегерегинде өзү түк, анан кийин калга окшош болчу дейт. Ахмар кызылыраак болгон экен өзүнүн түсү. Анан ийиндин ушу сол жак тарабында болгон дейт. Эң азын көргөндөр ошо жумурткадай көрдү, эң көбү көргөндө муштумдай кылып көрдү дейт. Эмне үчүн Алла субханаху ва таала бул мужизаны, пайгамбарчылык мөөрүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосуна ушундай берип койду. Алымдар көптөгөн сөз кылган, бунун даанышмандыгынын себеби эмне? Башка жака берген жок. Колуна, пешенесине, бетине, көкүрөгүнө, эки ийин ортосу болгондо да сол жагыраак. Хафиз ибн Касир рахматуллаху алейхи айтат. Уламалар айтышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки ийин ортосундагы мөөрүн жайгашканында ишарат бар. Ишаратан иля аннаху ла набия ба'дак яати мин вараик. Бул сизден кийин эч бир пайгамбар келбейт. Аркаңыздан пайгамбар келбейт дегенге ишарат бар дейт. Ошон үчүн аркасына баскан дейт. Мөөрдөчү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан кийин эми артынан бир дагы пайгамбар келбейт. Ошон үчүн артынан басып койгон. Бүтүрүп койгон пайгамбарчылыктын мөөрүн. Хафиз ибн Касир рахматуллаху алейхи. Кимдер айтат? Бул жерде сыр бар дейт. Себеп жүрөктүн арка тарабы болуп атпайбы? Жүрөктүн арка тарабы болуп атат. Шайтандын кол салуусу жүрөккө дейт. Кээ бир учурларда келген ошо арка тараптан кол салат дейт. Ханнас деген жашырынып арка жагынан, алдынан эмес, арка жагынан баспаса кылат дейт. Ошондуктан коюлган. Себеп риваятта келет: "Файда дакарал абд раббаху ханаса, ва ида гафала васваса." Качан бенде Алла Тааланы зикир кыла турган болсо, ал жашырынып алат экен. Ва ида гафала васваса. Анан бекапар болуп жүрсө, анда жүрөгүнө васваса, азгырык салат экен да. Бу шайтандын иши. Эми бул мөөр качан басылган пайгамбарыбызга? Кээ бирлер айтат, туулганда эле мөөр менен туулган дейт. Туулганда. Кээ бир риваяттарда келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөгүн ачпадыбы? Жүрөгүн алып, өткөнкү сабактарда айтып бергенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүн жууп замзам суу менен, кийин нур менен, хикмат менен, иман менен толтурган эле. Ошол пайгамбарыбызды жыгытып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көкүрөгүн ачканда Бани Саатта ошол учурда болгон деген дагы бар. Ушунусу Аллама Заркани рахматуллаху алейхи айтат, ушунусу бекемирээк, туурараагы дейт. Кээ бирлер айтат, пайгамбарыбыз пайгамбарчылык берилди 40 жашында, ошондо басылган дейт. Айша энебизден айтылат, радиаллаху анха, ошо сөз бар: "Ва хатама фи захри хатта важатту массал хатам фи қалби ва қала иқра." Пайгамбарыбыз айткан экен, менин артыма, ийиниме мөөр басылды. Мен ошо мөөр басканда жүрөгүмдөн сездим дейт. Мөөр басылган. Анан кийин айтты, окугун деп. Анан мен окуп баштадым. Бул да риваят бар. Бул демек пайгамбарчылык берилген учурда басылган деп атат да. Кээ бирлер айтат, Мирач кечесинде басылган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирачка көтөрүлгөндө ошондо басылган. Эми Ал-Хафиз Заркани рахматуллаху алейхи айтат, бул жерде эми бир учурда качан кичинекей 4 жашында көкөрөгүн ачканда басылган деп атат, пайгамбарчылык берилгенде басылган деп атат, Мирачта басылган десе, айтат 3 жолу басылган дейт. Не дейт? 3 жолу басылган дейт ал. Такаррара саласа маррат, 3 жолу кайталанган экен. Кичинекей кезинде Бани Саатта, андан кийин жиберилген, пайгамбарчылык берилген учурда, анан Лайлатул Исра бул Мирач кечесинде. Албетте, төрөлгөндөгүсү бул заиф деп дагы айтышат. Ва амма риваята ба'дал вилада, төрөлгөндөн кийинкиси болсо, фа заифа, ал заиф риваят деп айтылат.
эмне үчүн пайгамбарчылык мөөрү деп аталып калды? Сабабу тасмиятихи би хатамун нубува. Эмне үчүн Аллама Куртуби рахматуллахи алейхи айтат, бунун себеби бул мурунку түшкөн китептерде, Таурат, Забур, Инжилде акыркы замандын пайгамбары анын белгилеринин бир белгиси экинин ортосунда мөөр басылган болот деген экен да. Ошону ачыктап Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям себеп мурунку китептерде Алланын китеби болчу. Албетте мурунку китептерди бурмала берди, бузуп беришти. Ошон үчүн Алла таала акыркы китеп бурмаланбай турган, өзгөрүлбөй турган, кыямат күнгө чейин сактала турган китепти түшүрүп, мынандай кылып кабарын берди. Бисмилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын акыр заман пайгамбары болооруна бир топ ишараттар дагы болгон да. Ошолордун кээ бир рухбан христиандардын монахтарынан айтылган Салман Фариси разияллаху анхуга акыр пайгамбар, акыр заман пайгамбары бул Хижаз, ошо арабтардан чыгат окшойт. Анын сыпаттары айтылган. Ал садаканы кабыл албайт, хадияны кабыл алат. Жана эки ийин ортосунда пайгамбарлыкчылык мөөр басылган болот деп. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, пайгамбарыбыздын мөөрүн көргөндө ыйман келтирген экен. Салман Фариси. Термизи шарифте имам Ахмад өзүнүн муснадында жана башкалар Бурайда радияллаху анхудан риваят келтирет. Салман Фариси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага келген учурда. Gelip пайгамбарыбыздын алдына дасторкон салды. Дасторкондо курмалар бар эле. Курмаларды койду. Коюп туруп пайгамбарыбыз айтты: "Я Салман, ма хада?" Бу курмалар бул не дасторкондун үстүндө дедиле. Факала: "Садакатун алейк ва аля асхабик." Я Расулаллах, ошо курма дасторконду жайдым, курма койдум. Сизге садака, жана сиздин сахабаларыңызга садака болсун деп. Факала: "Ирфа'ха." Буну көтөр деди. Fa inna la na'kul sadaka. Biz sadaka jebeybiz dedi. Biz ne jebeybiz? Biz jebeybiz sadaka. Faca Süleyman Salman al-Gad ertesi günü Salman Farisi geldi. Bimislihi. Kudum oşondayla bir maidatin aleyha rutab bir dastorkon alып geldi. Anda жаңы свежий kurmalar var le. Fa wada'ahu bayna yaday Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin aldına jayıp koydu da. Peygamberimiz aytdı: "Ma hada Salman?" Bul emne Salman degende faqala hadiyetun laka. Bul hadiye sizge dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Li ashabihi ubsutu." Meyl bu dastorkondu jaygıla, jegile depçi. Peygamber bu Salman Farisi'ge monahtar, Hristiyanlar aytkan ele alımları akır zamanı peygamberin 3 belgisi var. Birinci sadakanı jebeyt, bizdin kiteplerde жазылган деп. İkincisi hadiyani kabul alat. Üçüncüsü iki yıl ortasında ne var? Mör var degen ele. Thumma nadara ilal khatam. Keyin mördü görgönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yılın ortasında fa amana bihi. Sıra oşul dedi, iman keltirdi de. Ve kana raqiqan el yahud. Bul jööttördün kulu bolчу Salman Farisi. Aga çeyin Salman Farisi majusi, otparast. Analarga hiç жүрөгүнө токтоп болгондуктан анан кой деп алардан качып келип христиандарга неме болуп, алардан да качып jööттөрдүн колунда болуп, канча жолу сатылып кол болуп, алардан анан угуп калып атпайбы, акыр заман пайгамбары Мединада келет экен деп, анан ким деп арабтардын кервендерине кошулуп, эми узагыраак окуя, алар менен келип калып атпайбы. Анан мындай ыйман келтиргендердин баардыгын айтып, бул бир jööттүн кулу болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга жардам берип, анан ошол кулчулдуктан чыгарып кийин азат кылган эле да. Ошол jööттөр мурда заманда мындай эле да. Мукатаба деп коет, бир кулдуго кааласа азат кылат, кааласа акчага байлап коет. Sen жыл сайын ушунча акча алып келсең, моунча акчадан кийин сен бошсуң дейт да. Боштондукка чыгарам, азат кылам деген сөз да. Кудум ушундай эле jööттөр. Bir jööt bunu Salman Farisi razıyallahu anh'unu mukataba kılgan ele. Anı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jardan berip kurma özü da tiktirip egip oşo ele jile aldı o olsa kurma o bir kança жылдан кийин алат экен да.
пайгамбарыбыздын эккен берекесинен ошол эле жыл алып карыздарын тияк бияктарын берип бардыгын бүтүргөн да. Tirmizi şerifte gelet Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhudan Abu Talib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan avası. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın avası. Estegende bir ayet koyayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den urpağı Hasan Hüseyin'den tarqaganlar, sayyidler, bular sadaka jebeyt. Sadaka jese bolboyt. Hadiye olsa bolat, sadaka bularga bolboyt. Bizge bir-biribizге sadaka берсек бола берет. Өзү исламда караңыздар, зекет деген бар, понятие. Бул мусулман муктаждарга гана берилет, мусулман эместерге берилбейт. Үшүрдүкү да ушундай. Садака болсо садака мусулман эмеске да бериле берет, мусулманга да бериле берет, байга да бериле берет, бай эмеске да бериле берет. Зекет кембагалдарга гана берилет. Садака пайгамбарыбыздын үй бүлөсү жебейт. Аларга хадия гана да. Мейли. Абу Талиб Шам мамлекетке чыкканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол кезде 12 жашта экен. Сапарга өзү кошо ала чыккан эле Шамга. Кошо ала чыгып, Курайштын аксакалдары бар экен. Канан качан алар барып ошо Шамга барганда Бахира же Бухайра деген ушундай бир рахип, ушу христиан динин Инжилди жакшы билген монах болгон экен, аалымы болгон экен. Вот, ошого анан булар жолугуп калат. Анан баары улоолорун байлап тияк болуп, анан ошо бая рахип буларга чыгып келет, карайт экен дагы. Анда мурда таптакыр кербендер өтөбү келеби чыкчу эмес экен да. Ошогонда чыгып алгандан кийин Алла айтат. Алар бардыгы өзүнүн улоолорун байлагандан кийин аралашып келип, тиякты карайт, биякты карайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колунан кармап, анан айтат. Мо жигит дейт, 12 жашар бала. Не дейт? Хада саййидул аламин. Бүткүл ааламдын саййиди, мырзасы ушул болот дейт. Хада расулу роббил аламин. Бул роббил аламиндин пайгамбары болот дейт. Ябасухуллаху рахматан лил аламин. Алла буну бүткүл ааламга рахмат кылып жиберет дейт. Ошол рахим христиан. Фақол лаху ашяху Курайш. Курайштын о шейх аксакалдары ага айтат. Ма илмук, сен каяктан билдиң бу баланы? 12 жашар бала болсо биз менен чогуу жөн эле басып эле мына келген болсо деп. Я, ма сабабу илмик бидалик. Бунун каяктан билесиң, бунун себеби каяктан? Фақал ар-рахиб, ошо рахиб, христиан аалым, монах айтып атат да. Иннакум хина ашрафтум минал акаба лам ябка шажар вала хаджар илля харра саджида. Силер о коктан түшүп келаттыңар го. Ошо коктан түшүп келатканыңарда эле бир дагы дарак, бир дагы таш сажда кылбай койгон жок ушу кишиге, балага дейт. Дарагы дагы сажда кылып атат, ташы деле сажда кылып атат дейт да. Вала ясжудан илля линаби. Бул дарак менен таштар пайгамбарларга гана сажда кылат дейт. Пайгамбарга гана сажда кылат, башкаларга сажда кылбайт. Сажда тазим, бул Алла Тааланын берген бир керемети, мужизасы. Ва инни а'рифуху би хатамун набуа. Жана мен будан сырткары дагы буну мына артындагы экиинин ортосундагы мөөрдү көрүп таанып атам дейт. Пайгамбарчылык мөөрдү көрүп таанып атам дейт. Шунда турган экен, мындай бир алмадай болгон дейт. Кийин сумарража ва сана лахум тааман. Кийин баягы ошо рахип кайтып келди дагы, конокторго буларга тамак бербесем болбойт деп тамак жасатып, тамак кылды. Фаламма атахум бихи ва кана хува ан-наби фириятул ибл. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чоң кишилерге тамак берип атат да. Ал бала да эми 12 жашар болсо, тиякта төөлөрдү карап турган экен да. Факала арсилу илей, ошо айткан экен, жиберсеңер ага депчи. Фақбала ва алейхи гамаматун зуллуху. Карасале, субханаллах, бир булут көлөкөлөп турат дейт. Күнү ысык болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төөлөрдүн арасында булут көлөкөлөп атат үстүнөн. Көлөкөлөп турат. Фаламма дана минал қавм, қавмга жакындаганда важадахум кад сабақуху ила шажара. Анан ошол жерде
дарактын көлөкөсүнө өтүп кетти дейт да. Кандай болбосун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурганда кайра ошо дарактын көлөкөсү бар го, келип пайгамбарыбызга көлөкөлөп калды дейт. Булар бир кишилерге жакындаганда тиги көлөкө булут калып калды. Анан кайра даракка барганда ал келип туруп кайра даракта көлөкөлөп алды дейт. Ушунун баардыгын көргөндө анан кийин ант ичип айтып атпайбы? Мынан эң жакыны ким ушул баланы деди. Абу Талиб айтты, мен деди. Алар деле айтты, мына Абу Талиб деди. Анда ага Абу Талибке кайра айта берди. Бул жактан тез кетиң дей берди да. Абу Талиб анан кайтарып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккеге алып келди. Эмне үчүн? Ошол жердеги китеп тааныгандар акыр заман пайгамбары арабтардан чыгарын көрө албастыктан өлтүрүп койбосун деп, ошолда да мурдагы немелер ошого коркуп айтты, бул ачыгын айтып койду да. Мына жерде аз көрсө ошо баланы өлтүрүп коет. Тез алып кайтыңыз деди. Меккеге алып кайтпаса берди. Ошон үчүн айтат: "Аадан набия саллаллаху алейхи вассалам иля Макка хофан алейхи минар рум аяктулу." Ошо румдуктан алар өлтүрүп койбосун дейт. Бааса мааху Абу Бакр. Буиса мааху Абу Бакр ва Билалан ва завадаху ар-рахиб Каак ва Зайд. Аллаху акбар. Ошондо Абу Бакр Сыдык разияллаху анху 2 жаш кичүү болчу. Ал дагы чыкты дейт. Ошол манах христиан алым буларга азык даярдап берди дейт. Азык даярдап берди дейт да. Азык даярдап берди. Ошол учурда имам Тирмизи алып келген айтылат, бул 12 жашар болчу дейт. Тугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинин ортосунда пайгамбарчылык мөөрү болду. Алла Таала акыркы пайгамбар деп бул мөөрдү басып койгон. Bundan keyin hiç qanday пайгамбар болбойт болот. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу кулук мүнөзү боюнча Кур'анда Алла субхanahu ва таала айтат: "Бисмиллахир рахманир рахим. Нун вал қалами ва ма ястурун. Ма анта би ни'мати раббика бимажнун. Ва инна лака ла ажран гайра мамнун. Ва иннака ла ала хулукун азим." Нун сүрөсүндө Алла субхanahu ва таала нунга ант ичип айтып атат. Bunun manisini Allah Teala özü bilet. Jana wal qalam. Qalemge ant. Qalemge ant. Wa huwa awwalu ma khalaqa Allahu Teala. Allah Teala eng algaç jaratkan qalem bolgon ele. Hadiste gelet İmam Tirmizi rivayet keltiret, İmam Ahmad rivayet keltiret. Ubada ibn Samit'ten radıyallahu anhu aytat: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Peygamberimizden mınday dep aytkan uqqamın deydi. "İnne awwala ma khalaqa Allah al-qalam." Allah Taala eng algaç, eng birinci emneni jarattı? Qalemdi jarattı. Eng birinci qalemdi jarattı. Faqala lahu uktub. Allah Taala buyruk berdi qalemge, jaz dedi. Qala ya Rabbi ve ma aktub. O Rabbim, men emneni jazayın dedi. Faqala uktub ma huwa kain ila yawmin qiyama. Kıyamet gününe çeyin bola oturgandım. Bardığın jaz dedi. Boldu, bardığın jazıp saldı. Andan keyin Allah subhanahu wa taala ant berip atat. Perişteler jolsa жазуучулар жаза турган вама ясутурун жана калем менен жазыла турган нерселер. Периштелердин жазганында анда ката жок. Бенделерин жазганда буга жооп бар. Эртең кыямат күнү бенде эмне деп жазган болсо, я, аз соц тармактан эмне деп жазып аткан болсо, баарына жооп бериш керек болот. Азыр эмне деп жазып атат? Ким кайсы китепти жазабы? Эмнени кандай гана болбосун калем менен биз сүйлөгөн сөзүбүзгө эле жооп бербейбиз. Макулбу? Жазган калем менен, жазган ошондой тамгаларга да жооп беребиз. Кимге эмне деп жаздыңыз? Атыңызды жазбай жаздыңыз. Адресиңизди айтпай жаздыңыз. Бирок ал билген жок, ал билбей дейт деле. Андайлар көп. Бирок Аллах билбей калбайт да. Периштелер көрбөй жазбай калбайт да. Ошол кыймылдап аткан манжаларың, басып аткан тамгаларыңды бардыгы бул жака жазылып атат да. Биз ойлобойлу, биздин бир көрбөй эле турат, мындай кылалы. Жок, бул өтө жаңылыш. Чоң жаңылыштык бул. Өзүбүздү алдабайлы. Алла алданбайт, ушуну билип коюң. Алла алданбайт. Allah subhanahu wa ta'ala latif, ушундай чебер,
ушундай уста зат бенде өзүн алдайт. Ошон туугандар мынакей вама ястурун жазылган, жазып жатышкандарга ант деп атат. Жакшылыкты жазасыңбы, жамандыкты жазасыңбы? Жазылган нерсе калат. Периштелердин жазганы. Биздин жазганыбызды периштелер жазып тияк өткөзүп коет. Көзгө көрүнбөйт, жаныбызда турат. Ал периштелер жазылгандан эмес, эмнени көрсөңүз, карасаңыз ошону да жазат. Эмнени уксаңыз, буну да жазат. Каяка бассаңыз жазат. Субханалла, жада калса, жытты да жазат. Жытты жазат. Билесизби, өзгөчө мына аял затына, эгерде атыр себенип чыга турган болсо, намахрамдар үчүн канча эркек жыттаса, ошончолук ошого арам жазылат, күнөө жазылат. Элестетип көрүң. Бардык жазылат. Жеген дагы, сүйлөгөн дагы, көргөн дагы, уккан дагы, тараза тарткан дагы, кол койгон дагы, жазган дагы, кадам баскан дагы, бардыгы жазылат. Бардыгы жазылат. Албетте Алла субхана ва таала буларга бул сезимдер да. Кээ бирде Алла субхана ва таала айтат: "Я айюхаллазина аману ичтанибу касира минад-дан." Силер күмөндөн сактангыла дейт. Bunu hazır biz görelekpiz, ugalekpiz, jıttayelekpiz, damdayelekpiz, süyleyelekpiz. Gümön жазылат. İnne ba'dadan isim. Кээ бир күнөөлөр күнөө болот деп Алла ачык айткан Хужурат сурасында. İnne ba'dadan isim. Күнөө болот дейт. Я, күнөө болот. Ошон үчүн Dunnu bil mu'minina hayra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine buyruk berdi. Momundar tuuralı jakşı gümönde bolgula деген buyruk berdi. Eң akıllı insan buyruk berip atat. Bizdin kelечегибизди кандай болуп бүтөөрү, кайсы амалдан кийин кандай тыянак чыгары, жыйынтык болорун билген киши айтып атат. Dunnu bil mu'minina hayra. Имандуулар тууралуу жакшы күмөндө болуп кое бериң. Эртеге кыямат күнгө жакшы күмөн сүрөгөнүңүз үчүн эч кандай сурак жок. Жакшы күмөн үчүн сооп берилет. Сурагы жок бунун. Жаман күмөнгө Алла Таалам сурагын алат. Факт. Далил барбы? Жаман күмөн сүрөдүң. Далил барбы? Күмөн сүрөп койдум да. Охо, токто. Күмөн эмне болуп тур? Күмөндө чоң нерсе бар. Gümönde çoğun nerse var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ey Abu Bakır, sen kanday gümöndesin deyt. 2-3-üncüsü Allah olsun. Ne deysin? Cevap verşi deyt. Sen ne çıkıcalat bolasın degen sözde." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men Abu Bakır Sıddık razıyallahu anhu Mekke'den hicrat kılıp çıkışkan ele Medina'ga köçü, ulu köçünü aytat. Ептеп тияк бияктан качып чыгып, Жабал Таур деген бар, Меккеде, ошол жерде үңкүр бар. Үңкүргө жашынып калышканда, артынан Мекке мушриктери кабар таап, издеп келип өлтүрөбүз деп калышат да. Ошол жерде Абу Бакыр Сыдык разыяллаху анху кыжалат болуп, мен ком не болсом ошо болсун, бирок пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламга ошо зыян жеткирип койбосун депчи. Өтө кыжалат болуп коркуп калганда, ошол жерде анан кийин айткан эле: "Ла тахсан, инналлаха маана." Sen kıjalat bolma. Allah biz менен. Кандай күмөндесин? 2-3-үчүсү Allah болсо деген да. Так что бул күмөн оюнчук эмес такса сизге. Хадиси кудусийде келет. Ана инда занни абди би. Мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Охо, күмөнгө дүйнө ахиреттин мамилеси байланган. Allah менен кандай күмөн кылсаңыз, Allah кечиримдүү, райымдуу, иншалла мени бейишке киргизет. Күмөнүңүзгө жараша мамиле. Тескери болсо ошого жараша мамиле. Так что момундун, адамдын күмөнү дагы, бул чоң орунда турат бул. Ошон үчүн Алла Таала Хужурат сүрөсүндө бизге эмне деп атат? Я айюхаллазина аману
Имандуулар, имансызга эмес. Булар имандууларга тиешелүү сөз. Сиз өзүңүздү имандуудан эсептейсиз да? Болду. Анда сизге мага тиешелүү. Кандай экен бул? Ичтанибу, узак болгула, сактангыла. Эмнеден? Касира минаддан, күмөндөрдүн көпчүлүгүнөн. Бул күмөн ойлогондон силер сактангыла. Себеп нар жагын айтып атат. Кээ бир күмөндөр күнөө болот, ачык эле күнөө жазылат. Ошо туугандар, дайыма жакшы күмөндө болууга аракет кылышыбыз керек. Ошону жеңишибиз керек. Нафс менен күрөшүшүбүз керек. Токто. Пайгамбарыбыз айтты го мага деп. Нафс айтат, жаман күмөн кыл дейт. Пайгамбарыбыз айтат, жакшы күмөн кыл дейт. Ушул жерде ортодо сыноодо калдык да. Ортодо сыноодо калдык. Жакшы күмөндө болсок, пайгамбарыбыз сообун убада кылып атат. Нафс болсо жаман күмөн аркылуу эмне кылат? Айып. Андан кийин күнөөлөрдүн эшиктерин ачат. Да. Кайсы жакка келдик эле, мен баштап кеттим мен дагы. Мейли. Калем боюнча эмеспи? Жазуу боюнчачы. Демек, туугандар, биздин ар бир амалдарыбыз жазылат, ошону унутпайлы. Бекем ишенейли, шектенбейли, экиленбейли. Ар бир амалыбыз денеден чыккан амалдардын бардыгы жазылат. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызды жиберип, нурлуу амалдарды аманат катары берилди, кыямат күнү ошого жараша эсебин алыш үчүн. Ошол нурлуу амалдар менен нурланайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аманат кылып бергенди аткарайлы. Кеттик. Андан кийин Алла Таала эмне дейт? Ма анта я Мухаммад би фадли ниъмати раббик алейк бин нубува ва рисала би мажнун. Эй Мухаммад, сени Роббуң ушунчалык сага төгүп берди неъматтарды, ай көлдүүлүгүн. Анын себебинен сен жинди эмессиң сен дейт. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Меккеде Курайштар жинди деп чыгышты да. Бир эле пайгамбарыбыз эмес, бардык пайгамбарларды жинди деген. Бардык пайгамбарларды айнып калган деген. Сафаха. Бардык пайгамбарларды айткан, акылы кем деген. Бардык пайгамбарларды айткан, булар сыйкырчы деген. Көз ачык деген. Ар кандай жаман сөздөрдүн бардыгын айткан. Пайгамбарлар айтышкан, ма би сафаха. Акылы кем, тияк-пияк деген сөздөрдү айтып атасыңар. Жинди деп айтып атасыңар. Жинди эмеспиз. Акылыбыз кем эмес. Биз айныган эмеспиз деп. Пайгамбарыбызга кезек келгенде, пайгамбарыбыздын өзүн айттыра койгон жок Алла. Пайгамбарыбызга жиндисин дегенде Алла жооп берип атат пайгамбарыбыздын ордуна. Алла жооп берип атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ордуна. Эмне деп атат? Эй Мухаммад, ма анта би ниъмати раббика би мажнун. Роббуңдун сага тартылаган неъматы кандай улуу, чеги аягы жок, эсеби жок. Андай акылдуу инсан эч качан жинди болбойт ал. Айтат, себеп сенин пайгамбарчылыгың, сенин данышмандуу дааватың, таза шариятың, улуу илимдин данышмандыктын бийик даражасы бул. Кантип жиндилик пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүмкүн? Мүмкүн эмес бул. Ошолордун бардыгы анда пайгамбарчылыкка жала жаап атышат, илимге жала жаап атышат, данышмандыкка жала жаап атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды алар жинди деп айтты. Ва инна лака, эй Мухаммад, сен алардын жаман сөзүнө сабыр кыл, көтөрүмдүү бол, ызаларына чыдап кой. Сөз менен дагы, фейл менен дагы. Ла ажран гайра мамнун, аягы жок сооп бар сага деди. Гайра мамнун дегени гайра мактуу. Ушунчалык сооп бар дейт Алла Таала айтат. Эсеби аягы чеги жок дейт да. Алла чеги жок сооп берем деп аткандан кийин кайсы бенде аны эсептейт? Кайсы периште аны эсептейт? Кайсы жин, кайсы калькулятор эсептейт? Алла айтып атат. Ва инна лака ла ажран гайра мамнун. Эй Мухаммад, сабыр кылып кой булардын сөзүнө. Көтөрүп кой азыр. Ызаларына чыдап кой. Мейли сөзү менен айткан сөздөрүнө да чыда. Алар сөзү менен эле токтобостон пайгамбарыбызга канча зыян жеткирди. Кууп чыкканга чейин, урганга чейин, өлтүргөнгө чейин, башына канча төс айды.
уу берди, сыйкырлашты, эмне деген гана кылбады. Сөз менен эле токтоп калган жок булар. Ошонун баарына сабыр кылып кой. Чытап кой. Көтөрүп кой. Эмнеге? Ла ажран гайра мамнун. Саңа бериле турган сооптун чеги жок. Субханаллах. Алла Тааладан сабырдуулукту сурабаш керек. Бирок Алла Тааланын сыноосу келгенде, ошондо сабыр кылыш керек. Алгачкы сабыр Алланын алдында эсептелет, кийинки сабыр эсептелбейт. Кийинки сабыр итак эле сабыр кыласың, айлаң жок. Каяка барасың? Жер менен асмандын ортосунан чыгып кетесиңби? Каяка барасың? Аргасыз. Анын көрөк ошол пайгамбарыбыз айтканда, ай сабыр кыл деп, бир энебизгечи баласы өтүп кетти элем, сабыр кылса. Сеники өткөндө билет элем деди да. Кара. Кийин анан эсине келгенде анан кийин кечирим сурап неме болуп калды, бирок айтты пайгамбарыбыз. Ас-сабр фи садматул ула. Биринчи соккудагы сабыр болуп эсептелет, кийинкиси эмес. Биринчи соккудагы. Ошол учурдагы сабыр Алланын алдында сабыр. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабырдууларга бериле турган сооп Алла Таала алда эсеби жок деп койду. Карачы. Кара. Кыямат күнгө чейин Мухаммад алейхиссалам үммөтүнөн ким ушу ыйманда сабыр кыла турган болсо, аларга бериле турган соопту да Алла Таала эсеби жок деди. Иннама юваффас сабирун, сабыр кылуучулар аларга ажрахум бигайри хисаб, эсеби жок. Эсеп жок анда, болду. Сооп бериле турган сооптун эсеби жок. Андан кийин ва иннака ла ала хулукун азим. Я Расулаллах, сен улуу кулк мүнөздесиң. Сенин кулк мүнөзүң улуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة. Пайгамбарыбыз толук кулк мүнөздүн бардык тарабынан азим да, улуу. Сабырдуулукта да эң улуу Мухаммад алейхиссалам. Кичпейилдикте эң улуу Мухаммад Расулуллах. Шүгүрчүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Батырлыкта эң улуу Мухаммад Расулуллах. Адилеттүүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Кечиримдүүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Берешендүүлүк, жоомарттык, кайрымдуулукта эң улуу Мухаммад Расулуллах. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды улуу деген сыпат менен бир гана кулк мүнөзүн гана мактаган. Мактай турган жери пайгамбарыбыздыкы. Бардык жагынан лайыктуу. Бардык жагынан. Ибадат жагынан дагы, зикир жагынан дагы, бардык жагынан мактоо лайыктуу. Жаралуусуна бардыгынан. Бирок Алла субхана ва таала улуу деп мактаганы, улуу Алла субхана ва таала улуулугу менен мактайт. Жөнөкөй эмес. Бул пайгамбарыбыздын кереметтүү кулк мүнөзүн мактаган. Ошон үчүн айтылат, риваяттарда келет, бейишке киргизерден алдын Алла Таала адамдарды кээ бирлерин эсеп китеби жок киргизет, кээ бирлерин эсептеп анан киргизет. Эсеп китеби жок киргизгендер 70 миң деген. 70 миң кишини Алла Таала пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдөн 70 миңди Алла Таала эсеп китеби жок киргизет деген. Эч кандай азабы жок, эсеп китеби жок, болду. Элестетип көрө. Эч нерсеге эсеп бербейт, сууга эсеп бербейт, көзгө эсеп бербейт, намазга эсеп бербейт, ырыскыга эсеп бербейт, түнгө эсеп бербейт. Канча нерсе неаматтары бар, эсеп бербейт. Ибадаттарга эсеп бербейт. Урган бойдон түз кирип кетет. Кандай бактылуу. Сахабалар, алла, алар жакшылыкка аябай умтулган ач көз эле да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан 70 миң аз да, сахабалар эле канча. Табииндер канча, имамдар канча. Бизге кезек болбойбу онда. Үмүт деле жок болуп калган. Баягы башка риваяттарда келет. 70 миңге Алла Таала мага вада берди. Ар бирине 70 миңден дагы киргизгенге дейт. 70 миңден ар бирине 70 миңден. Ар бирине.
эми кичине аракет кылсак болобу? Алла Таала баарыбызды бейишке киргизсин. Бейишке киргизгенде дагы алгачкылардан эле эсеп китеп, азабы жок эле киргизсин деп дуа кылыш керек. Баягы кийинки кирерлерден эмес, себеп дегенде тозокко бир күнгө чыдап албайбыз. Тозоктун бир саатына да чыдай албайбыз. Ошон үчүн Алла Тааладан жакшы үмүттө боло беришибиз керек. Кийин Алла Таала өзүнүн кудуретинин учу менен 3 уч салды. Мухаммад, сенин үммөтүңдөн ушуларды да эсепче киргизем дейт. Аллаху акбар. Бул даража ким аркылуу? Мухаммад алейхиссалам аркылуу сизге бизге берилип атат туугандар. Унутпайлы. Кээ бир алымдар иннека ла ала хулукун азим де, мына караңыз, бул Нун сүрөсүндө келет да. Албетте улуу мүнөздүүлөр көп, пайгамбарлардын баардыгы улуу мүнөздүүлөр. Бирок ла ала деп араб грамматикасында ала үстүндө келет да. Бир нерсе мисалы, мына үстүндө, мунун үстүндө, тигин үстүндө деп. Пайгамбарыбыз да айтып атат: "Эй Мухаммад, сен улуу кулк мүнөздөрдүн үстүндөсүн" дейт да. Дагы улуу. Мынаке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен айтайын деп атканым, риваяттарда келет, Алла Таала бейишке киргизерден алдын биринчи билип коюң, көрө албастык, кара ниет жүрөктөгү бар го, текеберлик, жок, ал менен киргизбейт бейишке. Тазалайт. Бул жакта токтотуп коюп, таптаза кылгандан кийин анан киргизет. Бейиште текеберлик жок да. Ал жакта көрө албастык жок. Аякта жаман көрүү жок, ичи тардык жок. Жерде жок. Буга ага чейин тазалап туруп киргизет. Албетте тазалоо маселеси ошо кыйыныраак да. Ал тазалоо маселеси бу дүйнөнүн тазалоо маселесине окшобойт. Бу дүйнөдө эше суу менен тазалап коет. Же тазалай турган ар кандайлар бар. Бул тиякта от менен тазаланат. От менен тазаланат. Бу дүйнөдө анча-мынча мына зергерлер деле отту иштеп тазалайт. Алтын тазалашат, күмүш тазалашат, баарлык таштарды тазалайт, алмаздар тазалайт, кээ бир темирлер тазалайт. От менен тазалайт аны делечи. Суу менен кетпегендер бар да, аны бизден акылыбыз түшүнүп эле турат. Кээ бир нерселер бар, суу менен тазаланбайт. Бу дүйнөдө делечи. А тиякта однозначно оттон башка тазалай турган нерсе жок аерде. Ошон үчүн эң жакшысы ушул дүйнөдө эле тазалап алайлы. Оңой эле. Жүрөктү ачып, жууп анын кереги жок, операция кылып. Жөн эле көздүн жашы. Көздүн жашы бул дагы суу. Жүрөктү тазалаш үчүн берген. Бул суулардын баары кийим, идиш аякты тазалаш үчүн, денени тазалаш үчүн болсо, көздүн суусу жүрөктү тазалаш үчүн. Себеп дегенде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде чечкиндүү аят айтып койгон. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Кыямат күнү мал, мүлк, бала чака жардам бербейт болду. Алла айттыбы, ишенип коюңуз. Сиздин мына мал мүлкүңүз бар го, байлык мансабыңыз бирөө да жардам бербейт. Канча бала чакаңыз бар го, бала чаканы берчи, ушулар жардам бербегенден каякта дос жардам берсин сизге? Эч ким жардам бербейт. Бир гана. Илля ман аталлах, ким Аллага келсе, биқалбин салин, кантип таза жүрөк менен келсе. Аллага таза жүрөк алып барса, ошо гана дейт. Аны тазалаган ушу дүйнө азыр. Өлгөнгө чейин тазалап алыш керек. Өлүм белгисиз. Татаал маселе ошол жерде турат. Өлгөнгө чейин мейли тазалайбыз барыбыз. Алхамдулилlah, кичине акылы бар адам ойлонот. Чын өлгөнгө чейин мен жүрөм тазалап алайын. Бирок маселе качан келип калат белгисиз болуп атпайбы? Ошон үчүн тообада шашылыш керек. Тообада шашылышыбыз керек бардыгында. Аллахым барыбызга товфик берсин. Да. Мен кайра башка кылып кеттим. Сиздердин талабыңыздар менен. Бейишке киргизерде Алла Таала 5 пайгамбардын сыпатын берип киргизет экен. Адам атабыздын бою дейт. Адам атабыздын бою. Адам атабыздын бою болжолду 30 метрден узунураак болгон го. Азыр 30 метрде бизде канча бир? 9 этажкалар барбы? Эгер 3 метрден боло турган болсо 27, ну, примерно. Элестетип көрү. 9 этажка болуп кире бересиз да. Үн Дауд пайгамбардын үнүн берет.
Алла Тааланын белеги, бейишке кирерден мурда белеги. Давуд пайгамбардын үнү. Забурду окуганда учуп аткан чымчыктар уча албай эле ордунан эле кайф кармап калчу экен да. Тып түшүп калып эле эсинен кетип, рахатын ушундай өздөрүнөн кетип калчу экен. Учуп бараткан чымчыктар. Ушундай үн берген экен Алла Таала. Иса пайгамбардын жашы 33 жаш. Бардык машаалла тияк бягынан жетилген акыл эси, күч кубаты толгон учурлардан. Юсуф алейхиссаламдын чырайы, сулуулугу. Бешинчиси Мухаммад алейхиссаламдын кулук мүнөзүн дейт. Мынандай кылып туруп Алла Таала бейишке кире турган бенделерин Алла Таала ушундай сый көрсөтөт экен. Эми ичинде эмне бар деп сурабайсызбы? Бейишке кирерден мурда ушулардын бардыгын берип койду. İçinde ne var? Allah ayet: "A'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at ve la udunun sami'at ve la khatara ala kalbi bashar." Allah ayet: "Salih bendelerime, imandu, tüz tuğra жүргөн bendelerime men beyiştin içinde uşunday nimetleri dayardagam, hiçbir göz anı görgön emes. Hiçbir kulak al toralı ukkan emes. Hiçbir жүрөккө anın kıyalı dağı gelgen emes" deydi de. Так что мен айтсам деле ал эмес экен да. Аны көрүп айтпай эле коеюн да. Бирок бейишти Алла Таала Кур'анда сүрөттөп берет, ичинде кандай. Бирок туган бирөө кыялданышы мүмкүн, түш көрүшү мүмкүн, ушундай. Андан башка. Андан дагы жомок, Сиз кыялданыңыз, көзүңүздү жумуңуз азыр. 1 мүнөт убакыт берейин, кыялданыңыз. Андан дагы башка да. Нематы чексиз беребиз Алла Таала. Meyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in münözü mü? Emi. Ve keyfe la yakunu sahibel hulukun azim. Ve kad tehallaka bil Kur'an azim. Ay, ulu kuluk münöz. Hulukun azim degende düşünümüz Muhammed aleyhisselam'a gana özgöçe. Başka birönün dağı kulukun azim deb aytılbaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gana özgöçe, başkalarga berilbeydi bu. Hulukun azim degen sıfat Muhammed aleyhisselam'a gana özgöçe. Em uşul Muhammed aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hulukun azim menen sıfattalып, vaqt barmı? Azim menen sıfattalып, kantip sıfattalbasın deydi. Kur'an-ı Kerim menen münözdelgen. Ayşe radhiyallahu anha yine özden soraganda suilat an huluqi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqalat kana huluquhu al-Qur'an. Kana huluquhu al-Qur'an. Ayşe ne özden soradı da Muhammed aleyhisselam'ın kuluk münözü qanday ele? Ayşe ne özden aytdı? Peygamberimizin kuluğuçu Kur'an bolçu dedi mınake. Düşündürü da oңой oldu da. Qaysı birisini aytıp bitöt. Ya. Peygamberimizin qaysınısını aytıp bitöt. Mümkün emes de. Oşun için bir söz menen aytıp koydu. Kana huluquhu al-Qur'an. Peygamberimizin kuluk münözü Kur'an bolçu. Peygamberimizin jaşosu Kur'an bolçu. Oşun için tuğandar daima gün sayın aytıp atабыз. Gelingizler, bir-birimizni uşuğa çakıraylıçı. Bir-birimizni uşuğa jardam bereyliçi. Kur'an'a geleyli. Kur'an menen münözdölöylü. Kur'an menen nurlanaylı. Kur'an menen jaşoobuzdu. Peygamberimizin jaşosu Kur'an bolçu. Peygamberimizin jaşosu Kur'an'dı çeşmele berip turçu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denesinin Kur'an'dı bermetleri tөгülüp turçu. Kur'an'dı Allah'sı basıp жүрген Kur'an ele. Jaşo. Allah Taala'nın akırkı kitebin. Көтөрө алган жүрөккө тан бериң. Kana huluquhu al-Qur'an yaghdab li ghadabi ve yarda li rida. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razı bolot ele Allah razı bolgonga. Açusu kelet ele Allah açusu kelgenge. Peygamber Allah emnege açusu gelse oşoga açusu kelet ele. Emnege razı bolsa oşoga razı bolot ele. İki söz menen aytıp koydu bu yerde. İbn Abi Şeyba rahmetullahi aleyhten rivayet gelet Ayşe radhiyallahu anha enebizden. Ayşe enebizden soralganda Peygamberimizin münözü tuuralı, Peygamberimizin münözü tuuralı Ayşe enebіз жооп берди. Kana ahsanan nas huluqan. Adamlardan en ulu kuluk münözü Peygamberimizde bolçu.
kana huluquhu al-Qur'an, пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан болчу. Yarda li rida ve yaghdab li gadab. Allah razı olганга razı болот эле, ачуусу келгенге ачуусу келет эле. Lam yakun fahishan mutafahishan. Пайгамбарыбыз уят сөз сүйлөбөйт эле. Туугандар, кайра сабак өтүп атабыз, кайра сабакка келип атабыз. Бири-бирибизге жардам берейли, уят сөз сүйлөбөйлү. Сөкпөйлү, тилдебейлі, өзгөчө эркектерге, аялдарга каргабайлы. Булар каргаганда жарышат, эркектер сөккөндө жарышат да. Экөө тең шайтандын иши. Экөө тең шайтандын иши. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай эмес эле. Вала сахабан фил асвaq, базарларда ызычу салган эмес эле пайгамбарыбыз. Тополон кылып, кыйкырып, кебилер базарга кирип алса билбейм каяка. Жок. Акырын ызычысы жок, алды берди, чыгып кетет эле. Сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү сүннөтү өзү базарларга барып, продукттарды алып, үйгө алып келет эле. Мына жөнөкөйлүгү. Масын өзү тигет эле, кийимин өзү тигет эле, камырды өзү жууруйт эле, өзү шыпырат эле, эчки сайт эле. Үйдүн иштерин өзү кылат эле. Бүгүн бардык бул соопторду биз аялдарга берип койгонбуз. Бизге даража сооп кереги жок депчи. Вала язи бисайя асайя. Жамандыкты эч качан жамандыкты менен кайтарган эмес дейт. Жамандыкты жамандык менен кайтарган эмес дейт. Идфа биллати хия ахсан. Кимге жооп берсе да андан жакшырагы менен жооп берет эле. Жакшырагы менен аны кайтарат эле. Валакин яфу ва ясфах. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечирип коет эле. Кечирип коет эле. Аркасынан маламат кылбайт эле. Кечиргенин милдет кылбайт эле. Бисмилlah. Кечиргенин милдет кылбайт эле. Бүгүн биз кечириш кыйын болуп калды. Кечирсек, аны унутпайбыз да. Өмүр бою милдет кылып өтөбүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө үйрөткөнү, өзү эмнени кылса, ошону сахабаларга алып келген да. Сахабалар ушу менен сыпатталып, ошон үчүн ушунча даражаны тапты да алар. Бизге деле бүгүнкү күнү ушуга мүмкүнчүлүк бар. Бул китеп. Ушуну мен өзүм үчүн айтып атам, сиздер үчүн аманат кылып жеткирип атам. Мен амал кылайын, канчалык болсун да, 1 грамм болсо да амал кылайын. 100-үнөн 1-өөнү амал кылайын. Азыр жетише албасам да, амал кыла албасам да, бүгүнкү күнү мен жашоомдо жок болсо, 2 нерсе кылайлы. Ниет кылайлы, дуа кылайлы. Ушу жакшыга жеткенге ниет кылып коелу. Ушу жакшыга жеткенге дуа кылып, я Алладан сурап коелу. Кандай жаман нерселерди билип турабыз, таштай элекмин мен. Мен жашоомдо ал дагы эле бар. Тазалана элек мен жашоом. Бирок ниет кылайлы, ушу жаман иштерди мен сөз таштайм. Мен сөккөнүм бар, кыянат кылганым бар, жана башка. Мен таштайм буну. Ниет кылайлы. Жана ушуга дуа кылайлы. Я Алла, сен жардам бербесең, мен сөккөнү таштай албайм мен. Мен алдаганды таштай албайм. Я Алла, мен билесиң, мен кичине афирисиракмын. Бул жакта эми жардам бер, я Алла. Бул Аллага айтайлы, башка айтпай эле коюң, Аллага айтыңыз сиз. Башкалар билсе эле билеби, ал экинчи орунда. Бир Аллага айтайлы. Мен жаман адатым, ар ким өзүбүздүн жаман адатыбызды билебиз. Кемчилдигибизди билебиз. Ата-энебиз билбеген, аял бала чакабыз, досубуз билбегенди өзүбүз көбүрөөк билебиз. Кандай дедиңиздер? Аллага айтайлы. Сумма калат, кийин Айша энебиз айтты. Не dedi? Икра, оку, Муъминун сүрөсүн. Алгачкы 10 аятын оку dedi. Окугандан кийин факара сай факалат хакада кана хулукуху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүнөзү мына ушундай эле дейт. Кад афлахал муъминун аллазина фи салатихим хашиун. Ила ахир ая, ахырына чейин момундардын шы сыпаттарын бардыгын айтты. Урматтуу мусулман бир туугандар, сабактарыбыздын алхамдулилля бул дагы өтө чоң улуу жетишкендик деп айтсак болот. Пайгамбарыбыздын жашоосунан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү амалдарынан кичине кулагыбызга, көзүбүзгө келип калды. Угуп атабыз. Бул азыр кулакка келди азырчы. Ады тилге келди. Эми ушу денеге кириш керек да. Бул денеге сиңсе, ана негизги максат ишке ашты болот да. Суроолорго жооп өтө берели.
Кимдир бирөө чүчкүрсө, ошого ярхамукалла деп айтканда, ошол чүчкүргөн адамга угузуш керекпи, же ичинен эле айтыш керекпи? Туугандар, чүчкүрдүңүзбү? Адеби боюнча оозду жабыш керек. Чүпүрөк мененби, болбосо засормол, же болбосо кагаз мененби, кыскасы эң болбосо кол менен жаап коюш керек. Акылбы? Бул чүчкүргөн. Чүчкүргөндөн кийин чүчкүргөн киши альхамдулилла деп угуза айтыш керек. Бул сүннөт. Алла Таала себеп дегенде чүчкүрүү аркылуу канча деген оорулар чыгып кетет, канча деген микробтор чыгып кетет, канча жеңилдик болот, канча деген кыскасы бунун пайдалары эми толтура. Пайгамбардын сүннөтү боюнча альхамдулилла деп жооп бериш керек. Ошо Аллага мактоо айтканын көргөнүңүздөн кийин, укканыңыздан кийин сиз милдеттүү болуп каласыз. Сизге важип болуп калат. Ал сүннөттү аткарды, сизге важип болуп калат. Ярхамукалла деп үнүңүздү угуза айтыш. İçinizde yarhamkallah. Anda bolbay alбайбы? Yarhamkallah. Allah sizge rahim kılsın деп dua veriniz. Uşu dua vergeniңiz, görбейсизби? Dua vergeniңiz bul vacip bolot. Bunu uqqandan keyin tegi kişi yahdikumullahu ve yuslihu balakum. Allah sizge hidayet bersin. Жашооңузду оңдосун деп алды апата берет сизге. Эми бирөө чүчкүрдү альхамдулилла деген жок. Сизге ярхамкалла деш важип эмес. Айтпай эле коесуз. Бирөө 3төн ашык чүчкүрдү. Грипп болуп калганда чүчкүрө берет да. Ана ар бирине ярхамкалла болсо ярым тажаттың дебесин да. Ал бол грипп ага да милдеттүү эмес, эмес. Чүктүбү? Ошого чейин болсо гана. Ладно. Да, кеттик. Биз мектепте окуп жүргөндө сүрөт сабактардан адамдын көзү бар нерселерди тартканбыз да устаз билбестен. Ал сүрөттөр каякта калганын деле билбейбиз. Агай, эмне болот, азабы катуу делинет. Сүрөт кайда экенин билсек, анда барып өчүрүп коюш керекпи? Тооба кылсак болобу? Ар бирин таба албайбыз да. Аллаху акбар. Эми ошондой мезгил өттү, таксырлар. Афалла амма салаф, өткөндө Алла кечирсин. Бул жагын эми оңдоп кетиңиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, ошолорду башка азыркы адамдын сүрөттөрүнүн ордуна пейзаж тарта бериң. Исраптагы болбосун ошо портрет. Аны сатып берсеңиз мүлк да, ал делечи. Аны бир жолу күйгүзүп талкалап, жок андай эмес. Караңыздар, субханалла. Нестебе бир нерсени айтайын. Бизге чейинки пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейинки шарияттарда сүрөт тартуулар бар эле, уруксат эле. Уруксат болчу. Алардын даже бүгүнкү күндө чиркөөлөрдө деле сүрөттөрү бар. Аларда сүрөт арам эмес эле. Сүрөт моундай айкелдерди неме кылуу бизде болду. Себеп алардын шариятынын мөөнөтү кыска эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шариятынын мөөнөтү кыямат күнгө чейин ушул барып ширкке алып барып койбосун деп, сыйынууга алып барып койбосун деп, ушундай доорлор өткөн. Сүрөт аркылуу, айкел аркылуу сыйынууга бутпарастыкка, сүрөт парастыкка, отпарас жана башка парастыкка алып барганда, ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таза улуу шариаты алдына ала ширкке ооп кетип барып ооп кете турган коркунучтун эске алып, алдына ала тыйым салган да. Түшүндүңүзбү? Жөндөн жөн эле эмес ал. Ошон үчүн бул жерде азыр сиздерге тооба кылын, тообанын эшиги ачык, сөзсүз тооба кылыш керек. Я Алла, биз билбей ушундай неме болуп калган. Тообанын эшиги ачык, Алла тооба кабыл кылчу. Калгандар эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, азыр мен айткандай башкага өзгөртүп коюңуз. Болбосо, иншалла, Алла Таала кечиримдүү. Мектепте жүргөндө бириңден ручка же сызгыч сыяктуу нерселерин аралашып колдонуп кетет элек. Уурулукка киреби, же акысына кирдикпи, эмне кылсак болот, башкаларга садака берейинби ордуларына дейт. Машалла. Эми ал убакта бунун деле маанисине көңүл бурбайт элек да. Бирөөнүн мүлкү уруксатсыз алса болбойт, уруксатсыз жазса болбойт. Буну ал убакта биз билбейт элек. Эми буга тооба истигфар кыласыз. Эгерде бирөөнүн эсиңизде бары болсо, сызгычы же ручкасын алып койгон болсоңуз, кайтарып берип коюң.
кайтарып берип коюң. Болбосо болжолдуу кылып деле берип коюңуз. Классташтарыңызды чакырыңыз дагы чай берип туруп, ар бирине бирден ручка берип коюң. Мен каяктан билем кимсинен эмне алганды? Бирден сызгыч берип коюң. Баланын чоң атасы кыздын тайенеси бир тууган болсо, баланын чоң атасы, так, кыздын тайенеси бир тууган болсо, үйлөнсө болобу? Мындайча айтканда, карындашынын кызынын кызы. Болот. Өтө эле узак турбайбы бул? Шариятыбызда эки бир тууган, ага ини, эже сиңди, жосо агасы карындашы, макулбу? Балдарын жосо эки бөлө бири-бирине турмушка чыгарса боло берет. Шарият буга арам кылган эмес. Булар узагыраак. Бир адамдын сөзүн башка бирөөгө айтып күлдүрүп, көңүлүн көтөрсө, атын айтпай, бир адам деп айтса, гыйбатка киреби? Кирбейт. Атын айтпасаңыз, гыйбатка кирбейт. Бисмилла. Биз орозо күнү түштөн кийин уктап тургандан кийин оозубуздан тиш канап калыптыр. Анан тамакка кетип калды бир аз. Мен түкүрүп салдым. Ошого шилекей тамакка бир аз кайтып кетсе, ооз ачылабы? Шилекей бөлөк, кан бөлөк. Аралаштырбаңыз. Эгерде шилекей болсо, жута берсе, ооз ачылбайт. Эгерде азыркында тиш канды даамын сразу эле билебиз да. Туурабы? Ошону жутсаңыз ачылат. Кандын даамын билесиз, ошону жутсаңыз, даамдап калып туруп жутсаңыз, анда ачылып калат. Шилекейди жутсаңыз ачылбайт. Албетте, шилекейди топтоп анан жутсаңыз, фукаха аалымдар айткан макру деген ошолчу. Бирок ошондо дагы ачылбайт. Акчы? Стюардесса болуп иштегендер кантип намаз окуйт? Алар бир мамлекеттен экинчиге барганда сааттары алмашып турат. Мисалы Кыргызстанда шам убагы болуп, анан башка мамлекетте барса дагы шам болуп калсачы. Болду, Кыргызстанда шамды окутубу, башка жакка барса шамды окубайт. Бирле жолу окулат, шам бирле жолу окулат, асыр бир. Ар бир намаз бирден эле окулат. Албетте окуй элек болчу бул жерде, кияка барганда, эгерде ошол жерде ошол мамлекеттин убактысы менен окуйт. Түшүнүктүбү? Кайсы мамлекетке учуп барса, ошол мамлекеттин убактысы менен окуйт. Мен медицина тармагына ишке кирейин деп аттым эле. Ал жакта бүт эле аялдар экен. Ошолор менен аралашып иштегенге туура келип атат. Кээде намаздар калып кетип атат. Эмне кылсам болот? Кудай кааласа азыр өнүгүп калды. Эркектер деле медиктер көп, врачтар көп, аялдар деле врачтар көп. Толтура. Ошон үчүн иши мүмкүн болушунча эркектерди эле караңыз, эркектер менен иштеңиз. Азыр бүгүн эле азыр 7-чи каналда бир ушундай суроо болду эле. Асырлар бул үй бүлөлүк маселедечи жакшылык алып барбайт, ачык эле айтып коеюн. Жакшылык алып барбайт. Кудайдан коркпогондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым мурда эле айтып койгон. Бир эркек менен бир аял жоочу, намахрамдар болсо, үчүнчүсү точно шайтан деген. Аны канча үй бүлө өздөрү айтат, 2 балабыз бар эле дейт. Үй бүлө бузулуп атпайбы? Үй бүлө бузулуп атпайбы? Мейли Швейцарияда иштейби, аялдар менен чогуу иштей берсин. Жоочун эркек, намахрам эркектер менен болбойт. Бизге жагабы, жакпайбы, сизге жагабы, жакпайбы, бул шариятыбыздын талабы. Шариятыбыз тазалыкка чакырган, алдын ала караган. Мына ошо кичине азыр иштеп акча табабыз деп, эми 2 бала ортодо калды, ажырашып кетти. Ажырашат анан эмне болот? Тигин СМС'ин таап алып туруп, буну СМС'ин ушуга антип болсун эми. Анан чогуу иштегиле, мына. Шарият дагы айта берет, молдолор ушинте берет, молдолор ушинте берет, молдолор жакшы жагын айтат. Өзү кылабы, кылбайбы сизге кызыктырбасын. Сизге эмнени айтып атат, ошону караңыз. Ундур иля ма кал. Вала тандур иля ман кал. Ким айтып атканын карабаңыз. Эмнени айтып атат, ошону караңыз. Сиз ким айтып, мен айтып атам, сиз мени карабаңыз. Эмне сөздү айтып атам, ошону караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканын карайлы. Чогуу иштеңиз, айланып кетейин. Акча таппаңыз деген жери жок. Чогуу иштегиле. Чогуу иштегиле. Жолбосо өзү негизи аялды жакшы коюп, үйдүн куту кылып, ордосу кылып, сиз өзүңүз иштеп таап, багып, ошого каниет кылып, шүгүр кылып жашаш керек эле өзү. Эгерде таптакыр болбой атса, мен анда чогуу. Бирок эркек башка аялдар менен иштейт. Аял башка эркектер менен иштейт. Кичине мындай
Шынында намыздуулық, еркекше мындай айтыңыздаршы, мында кандай. Кичине жүрөгүндө кайрат, кичине жүрөгүндө кызганыч, кичине бир намыс болгон. Мен билбейм буга эме кылбаса керек да. Бундайга мага баары бир деген безразличныйлар болот го, кечирип коесуздар мындай. Даюс деп коет аны бизде. Шариятта даюс деп коет. Ага чата калып. Намаз окуп жатканда жай намазга мурундан суу тамчылап кетсе, даарат бузулбайбы? Бузулбайт. Суу тамчылап кетсе бузулбайт. Каза намазды кандай окуш керек, маалымат берип коюңуздарчы. Каза намазды эсептеңиз биринчи, бүгүнкү күндөн баштап тетрадь ачып коюңуз. Ар бир намазды окуп атканда жаза бересиз, 3 маалда окубайсыз. Чак түштө, күн батып атканда, күн чыгып атканда. Москвада кыргыз балдар лотереяга машина жана телевизор коюп, 1000 рубльдан билет сатып жатышат. Түшкөн акчадан муктаждарга жардам беребиз деп. Ушул акча адалбы же арамбы? Конкретно арам. Мындай турганда. Мага да ушундай сөз болгонда, бирөөлөрдөн байлардан акча алам дейт. Мен атын айтпай эле коеюн. Байлардан акча алам дейт. Эми коркутуп неме алам дейт. Канча деген бечаралар бар дейт, ошолорго бербейт дейт, ошолорго гана мен берем дейт. Мага сооп жазылабы, ал, дамла дейт. 2 эсе күнөө жазылат дедим го. Анын шайтан ушундай алдап койгонда, будан алып буга жардам берип атам деп. Будан алганга акың жок. Бербейби, кыямат күнү бул жооп берет. Бирок сени будан мажбур алып, буну коркутуп алып, буда тартып алып, буну жулуп алып, шарият уруксат берген эмес го. Уруксат берген эмес. Биринчи башында эле сен жол ачылбаса, анан бул жана каяктан жол ачылсын сага. Ошон үчүн адалдан таап, адалдан жардам бер. Аларды мен багып атам дебе. Алла Таала рызкысын беретін Алла бар ал. Кыбыр эткен жандыктын баарына рызкысын Алла Таала берет. Ошон бирөөнүкүн алган болбойт таксыр. Урдап алабы, калпайтып алабы, алдап алабы, жулуп алабы, тартып алабы, көңүлүн оорутуп алабы, ушунун баардыгын пайгамбарыбыз арам кылып салган болду. Каза намаздарды күн чыгып келе жатканда, чак түштө, күн батып баратканда окуса болбойт. Асыр намазы кээде кечигип калганда, күн батып баратканда болот. Ошондо асыр окусак болот да, менин жолдошум окубай коет. Окуй бер десем болбойт, окуса болбойт деп ушу суроого жооп берип коесузбу? Ошол күндүн намазы бар го, асыр. Күн батканда, батып атканда да окуса болот. Макулбу? Мынау күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда болбойт дегени баардык намаздарга ошол күндүн асырынан башка. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө асырга үлгүрбөй калды дагы окуп атканда. Эми күн жарымы батып бат элек. Ошол убакта окуса болот. Же бир рекет окуганда күн батып кетти. Экинчи рекетин окуса. Бул каза деп окулбайт, ада деп окулунат. 2 рекет окугандан кийин, же 1 рекет окуткандан кийин күн батып кетти. Күн батып кетти. Убакыт өтүп кетти. Азыркы заман эмеди убагына минутасы менен го, тың деди. Бирок окуй берет аяна чейин. Ал каза болбойт, ада деп коет. Убагында аткарылды, эми макруh болгон ал турган эле кеп. Бирок ал каза эмес. Окуш керек. Ошондой учурларда окуш керек, бир сөз менен айтканда. Кулагы менингит оорусунан укпай калган жашында үйлөндү. Көп өтпөй жаш балдарга көчөдөн үйдөгүлөрдү өзүнчө эле уруп баштады. Жин кирди дешти. Азыр ооруканада, акыл эси ооруган. Ошону кандай кылып окутубуз, кантип жинин чыгарышыбыз керек? Окуткула, молдокелерге алып барып окуткула. Себеп дегенде бул жерде врачтар анализ кылып сизге эч нерсе айтып бере албайт. Нормальный чыгып атат эле деп коет, болду. Бул эми ошо жин оорусу менен, же ушундай оорулар менен ооругандарды барып сөзсүз буну окутуусуз башка жолу жок бунун. Мен кайненем, кайнатам менен турам 10 жылдан бери. Күйөөм 1,5 жылдан бери Россияда. 2 балам бар. Мен ооруп калсам, кайненем кет, балама кыз алып берем деди. Мен кетип калдым. Балдардын убалы мага тийбейби? Жолдошум да каалагандай жүрө бер деп койду. Жоопко эсептелбейби? Ооруганда ошентип таштап кетсе болобу? Балдардын убалы кимге тиет? Аялдарды кордогогула деп катуу эле айтып коюңузчу. Машалла. Аллаху акбар.
айтып эле келатабыз баарына туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлө кургандын жолун айткан, үй бүлө сактагандын жолун айткан. Зулумдук кылбагыла деп. Бул жерге эмне деп кайсы бирин айтабыз? Бала булардыкы дайым ушу Россия 1,5 жылдан бери аялын ала кетсин. Жосы экөө бул жерде болсун. Чогуу болгон жакшы. Эгерде ушунчалык зарыл иш болуп калса, командировка жана башка 4 ай, 5, максимум 6 ай. Андан ашыкча болбойт. Эркекке дагы болбойт, аялга дагы болбойт, таксы. Экөөнө тең болбойт. Ошон үчүн иншалла бул жерден эми эмне дейбиз, дуа кылып, сабыр кылсын башка. Сол кол менен тамак жегенге болбойт. Бирок мен оң колум ооруп чыканагым бүгүлбөй калган. Сол кол менен ооруп чыдабай калганда тамак жейм. Кандай болот? Жок, боло берет. Сиздики азыр мына үзүр болуп атпайбы? Бул эми оң колу ооруп атса, чыканагы ийилбесе, буга боло берет. Сол кол менен жей берет туугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салганы, оң кол менен жегенге мүмкүнчүлүк болуп туруп дагы оң кол менен жебеген шайтандын жегени. Ошон үчүн буга тыюу салынган буга. Ошон үчүн кээ бир сологойлор бар. Бардык нерсе сол кол менен кылат. Бирок оң колу деле оозуна жетет да. Мындай. Ал мисалы жетет. Болду, оозуна жетсе эле болду. Көнүп калган болсо дагы, берки мели ручка жана башка бир мык какмай жана башка сол кол менен кыла берсин, тамак бышырганда сол кол менен жасай берсин, эч нерсе болбойт. Бул жерде жеген маселесинде пайгамбарыбыз айткан оң кол менен. Арак ичкенди кантип калтырсак болот? 2 жыл жакшы намаз окуп, азыр кээде ичип калат дейт. Муну мечиттерге, сабактарга барыш керек. Даватка чыгып туруш керек. Алымдардын сабактарына барып турсун. Буга да бир мээнет керек да. Чөйрөнү өзгөртүш керек. Мен намаз окуйм, ашказаным ооруйт. Язва бар дейт. Прополисти таза спиртке ачытып ичип жатам. Эмне болот? Прополисти. Жөн эле ичсе болбойбу? Спирт эми баары спирт да бул. Алкоголь да. Кандай болбосун, эми мына арам нерселерде өзү шифа жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, арам нерсе шифа жок. Албетте, bundan башка дарыны таптакыр таппай калса, ушуга эле такалып калса, профессионал врачтар айтса, ушу менен гана болушу мүмкүн десе, шарият ошондо гана уруксат берет. Өлчөмүндө гана, белгилүү өлчөмүндө. Кыстал хинди, мынакей. Таксылар айтып, кыстал хинди ичсин жакшы болот буюрса дейт. Бисмилла. Багымдат намаз окуйм, сабакка байланыштуу пешим, асыр, шам намаздарды каза болуп калат. Калып жатат, куптан намазын окуп койсом болобу? Аракет кылыңыздар, обед бар, асыр бар, көп деле убакыт өтпөйт таксылар. Шам намаздага чейин сабактар азыр жок болсо керек, эртең менен сабак кечке чейин болот. Каза кылбай. Анан кээде каза болуп калса, аргасыз эми. Анда сөзсүз куптандан кийин казасын окуңуз. Өзүмдүн папам 2 класс окуп жатканымда, 2 класста окуп жатканымда 6 бир тууганмын. Баарыбызды таштап кеткен. Бизден кабар алган жок такыр. Суром, биз аны издепчи сүйлөшүп кабар алышыбыз керекпи дейт. Аллаху акбар. Эми ата да аракет кылыш керек, кокусу чыгып калса, издеп чыгып калса өтө жакшы. Башкага үйлөнүп алдыбы же болбосо башка турмуш куруп кеттиби? Мен видео камера арендага берем. Бир адам келип, мага мончанчы күнү камера керек деп 1000 сом залог таштап кеткен. Кийин келип керек эмес, акчаны кайра бер деди. Мен бербей койдум. Ошол туура элеби? Деген залогко берген акча кандай болот? Арбун деп коет муну. Кайтарып берип коюш керек го. Кайтарып берип коюш керек. Эгерде карап туруңуз. Ошол нерсе камерадан зыян тарта турган болсоңуз, алып калсаңыз болот. Мындай болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда, ошол саатта башка дагы заказ бар эле. Бунун 1000 сомун алдыңыз эле, башка заказга жок деп койдуңуз эле, анда 1000 сомду алсаңыз болот. Түшүнүктүбү? Аны сиз билесиз жана Алла билет.
эгерде жөн эле турган эле анда кайтарып бериш керек. Мисалы бул бузула турган нерселерде бирөө анар же дарбыз алып келди, мен алам деп задаток таштап койду дагы, анан 2-3 күн келбей калды. Анан кийин келип кайра акчасын мен албай калдым, басы түшүп кетти же көтөрүлүп кетти билбейм, албай калдым. Жок, бул болбойт. Уже алып калсаңыз болот ошодончу. Ал үй, машина, кыймылсыз мүлк мыналар, буларга эч кандай зыянга учурабайсыз да сизчи. Камеранын өзүндө зыянга учурабайсыз. Камераңыз бир жерде сынып калган жок да. Единственный бир сөз бар, башка клиент бар эле. Ошону сиз жок деп кайтарып койгон болсоңуз, макулбу? Анда 1000 сомду алып калсаңыз болот. Эгерде андай эмеспи, анда кайтарып беришиңиз керек. Мен иш сапары менен Жалал-Абадка баргам. Насаат медиадан кыбланы таап, 3-4 күн намаз окудум. Кийин билем, кыбла башка тарапта экен. Ошол намаздардын казасын окуп беремби? Жок, окуп бербейсиз. Бүттү. Тахарри деп коет буну бизде. Тахарри бул дагы өкүм. Бир жакта карап туруп, билбесеңиз кыбланы карап, ойлонуп, акыл чакыл калып, ушул тарап болсо керек деп туруп окудуңуз. Окуп бүткөндөн кийин местный бирөө келди дагы, таксыр бул жакта эмес эле, бул жакта болчу деди. Рахмат, будан кийинкисинен бул жакта карап окуйбуз. Ассаламу алейкум деп коебуз, бүттү. Ошол убактысы болсо дагы, пешимдин убактысы бар болсо дагы кайталап кайра окубайт. Макулбу? Албетте, Насаат медиан балдары бул жерде жүрөт, кичине кеңешип алыңыздар, бул кандай? Буларды точно эле бериши эле го. Же бул сиз өзүңүздөн ката кетип калышы мүмкүн. Витр намазында 2-чи рекетте салам берип алса, 3-чү рекет эсине түшүп кетсе, туруп окуп кетсе болобу? Же кандай кылыш керек? Болот. 3-чү рекетте окуй элексиз да. 2 рекеттен салам бар эсиңизде болду? Болду. Турасыз дагы. 3-чү рекетте окуп, андан кийин 3-чү каадага отурганыңыздан кийин, Абдуху ва Расуладан кийин, ондого жака салам берип, 2 жаңылыш саждасын кылып коесуз. Кайрадан аттахият, салават, дуа, анан салам берип бүтөсүз. Толук болуп калат буюрса. Салам алейкум Дамла. Дамла умрага баралы дедик эле. Эсен Дамла деген бар экен. Ошол кишини сунуштай аласызбы? Эсен Дамланы тааныйбыз, өтө опытный бала. Кудай калса барсаңыздар болот. Азыр көп барып атышат, Алла Таала машаалла жолдорду ачып, Алла Таала баарына жеңил оңой кылсын. Алла кабыл кылсын. Нашид музыка укса, ырдаса болобу? Кандай музыка укса болот? Кандай музыка ырдаса болот? Кененирээк айтып коюңузчу. Куран эле окубайсызбы дейм ошону. Мен эми кээде эме болот да, эми мындай музыкальный инструменттерди коштогону жакшы эмес бирок. Муну ачык эле айтып коелу. Экинчиден мазмун Аллага жагымдуу болсун. Мазмун Аллага жагымдуу. Алла тууралуу. Мурда азыркы касида хан деп коет го, касида. Ошолордун баардыгы ырчылар болгон да. Эми кандай? Алар ыр менен Алла Тааланын мухаббатын, ыр менен ахирет, бейиш, тозоктун алдына алып келип койгон да. Ыр менен пайгамбарыбыздын мухаббатын, макулбу? Иманды, намазды, жана башка немелерди ыр менен, динди ыр менен түшүндүрүп койгондар да. Болуп? Устаз, алгачкы пешим намазынын 4 рекетинин сүннөтүндө акыркы 2 рекетте зам сүрө кошуп окулабы? Да. Зам сүрө кошулуп окулат. Фарыз намазда гана 3-чү, 4-чү рекетинде зам сүрө кошулбайт. Башка бардык нафилдин канча рекет болсо, зам сүрө бардыгында важип. Бардыгында важип. Намазда бир сүрөнү аятка бөлүп окуса болобу? Узунураак сүрө болсо жакшы. Кыскараак сүрө болсо болбойт. Мазмундагы өзгөрбөй турган болуш керек. Киши өлсө жамандык болду деп айтуу туурабы? Жамандык болду да анан. Туура эле. Алла Таала мусибаты, "Ва ма асаба мин мусибатин илля би иднилла". Кандай гана мусибат болбосун, Алланын өкүмү менен келет ал. Алла Куранда айтып койгон: "Ва май ю'мин билла яхди қалба. Валлаху би кулли шайин алим". Ким чын жүрөктөн иман келтирсе, Алла Таалага туура жол көрсөтөт. Сабырдуулуктун жана Алланын тагдырына разы болуунун жолун көрсөтөт. Яхди қалба. Алла ар бир нерсени билүүчү. Динге дал жана каршы салттарды так
айтсаңыз, мисалы, сөөктү 1-2-3 күн көмбөй кармоо, үн чыгарып өкүрүү, кошок кошуу, мал союп элге устукан берүү, 3-лүк, 7-лик, 40, 52 күн, жылдык белгилөө, эстелик, ага сүрөт тартуу, ыр жазуу жана башка. Да, сөөктү 1-2-3 күн көмбөй койсо болбойт. Мүмкүн болушунча тезирээк туугандарга кабар берип, жайды каздырып, эртерээк жерге бериш керек. Үн чыгарып өкүрүү жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн баласы Ибрахим өткөндө көзүнөн жаш тамчылап ыйлап атканда сахабалар айтты: "Я Расулаллах, сиз бизди өлгөн адамга ыйлагандан тыят элеңиз, өзүңүз ыйлап атасыз го" деп. Пайгамбарыбыз эмне деди? Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат деди. Мен силерди тыйган эмнеден тыйдым дейт. Жахилият мурдагы исламга чейинки доордо бетин тырмап, көйнөгүн айрып, башына топурак таштап, чачын жулуп, ушундай өкүрүп бакырган ыйлагандан тыйып салганмын дейт. Андан кийин кошок кошуу боюнча айтып коелу таксырлар. Кошок кошкон шариятта бар. Удкуру махасина маутакум. Өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла деген пайгамбарыбыз. Угуп алыңыз дагы. Удкуру махасина маутакум. Өлгөндөрдүн жакшы, бу дүйнөгө кылдык, таштап жакшы сыпаттарды кылып кеткен, жакшы иштерди кылып кеткен эле, жакшы сыпаттары бар эле. Ошону эстегиле, ошону эскергиле. Кошок ошо менен да. Бирок кээде бул жерде бир шарт бар. Кошок айтып атканда жок нерсени кошпош керек, күнөөкөр болосуз. Кылбаган нерсени кылды деп мактаганга лайык эмес деп мактап, жок нерсесин эле кошуп эле акча тапмай, ал кошок эмес ал. Түшүнүктүүбү? Кошок кошуу шариятыбызда бар, өзүнүн чегинде айтыш керек, жакшыларын айтыш керек, жакшы сыпаттарын. Канча жакшылыктары бар, аны айтпаса болбойт. Элегите мына мал союп элге устукан берүү. 3 күндөн кийин, мурас бөлүнгөндөн кийин кайрымдуулук кыла турган болсоңуз, садака берип, бебечелардын курсагына тойгозуп, шариятыбызда бар. Мына 3, 7, 40, 52, 1 жыл бундайлар жок. 3 күндөн кийин убактысын белгилебестен туруп, каалаган убакта кылсаңыз боло берет. Эстелик жок, ага сүрөт тартуу, андайлар жок. Ыр жазуу. Эстеликке ушунчалык уруксат берет фукахалар. Бир ташка, таш сыяктуу кичинекей эле немеге, өтө чоң тияк бияк эмес. Ошол атын жазып, бирок Куран аяттар жазылбасын. Куран аяттар бисмиллалар жазылбасын. Жөн эле атын жазып, качан туулган, төрөлгөн жазып кой, белги катары коюп койсо болот.